Саламатсыңарбы балдар? 4-чү чейректе физика сабагынан 11-чи класстар үчүн телеберүүбүздү баштайбыз. Бүгүнкү темабыз радиоактивдүүлүк нурдануунун түрлөрү. 20-чы кылымда радиоактивдүүлүктүн ачылышынын негизинде илимде, биздин турмушубузда көп өзгөрүүлөр болду. Жана атомдун ядросунун татаал түзүлүшү далилденди. Тарыхый келип чыгышынын башталышы 8 ноябрь 1895 жылы немис окумуштуусу Вильгельм Рентген катод трубкасы менен тажрыйбасын жүргүзүп жатып, ылдамдатылган электрондор айнек трубканын бети менен кагылышуусунда жарыктанганын байкаган. Ушул кубулуш менен бирге Рентген катод трубка менен экрандын ортосунда колун кармап турса, экранда колунун скелетинин элеси көрүнгөн. Бул ачылыш жарыяланганда француз окумуштуусу Антуан Беккерель X нурун менен люминесценциянын ортосундагы байланышты изилдөөгө киришет. Фотопластинканын жардамы менен уран тузунун бир түрү нур чыгаруунун булагы болорун байкаган. Бул нур чыгаруунун жаратылышы белгисиз болгон. Бул нурдануунун урандын бардык кошмолорунан жана металл түрүндөгү урандын өзүнөн да чыгарылары аныкталган. Демек, нурдануунун булагы болуп, уран атомдору болуп эсептелери белгилүү болгон. Урандын нурдануусу үзгүлтүксүз жүрөт жана ага эч кандай тышкы аракет этүүлөр, мисалы, температура, басымдын өзгөрүүлөрү жана башкалар таасир этпейт. Ушул ачылыштардан кийин фосфоресценциянын түрлөрүн изилдөөгө көңүлүн бурат. Фундаменталдуу Беккерелдин изилдөөлөрүн башка окумуштууларга түрткү болот. Урандын нурларынын ачылышы андан ары улаган Польша жана француз физиги жана химиги радиоактивдүүлүк жөнүндөгү илимий изилдөөлөргө негиз салуучулардын бири жубайлар Мария Складовская-Кюри жана Пьер Кюри болгон. Алар 1898 жылы торий радиоактивдүүлүгүнүн аныктоо менен ошол эле жылы жаңы 2 химиялык элементтерди ачышкан. Бул жаңы элементтер уран кенинин курамынан табылып, радиоактивдүүлүк касиетине ээ болушкан. Менделеевдин мезгилдик системасында белгисиз болгон химиялык элемент полоний. Мария Складовская-Кюринин мекени Польша атынан коюлган. Экинчи элемент радий Менделеевдин таблицасында 88 номерде орун алган. Кюри жубайлары бул химиялык элементтерди аныктай электе таблицанын орду бош турган. Бул эки элемент радиоактивдүүлүгү уран радиоактивдүүлүгүнөн болжол менен миллион эсе күчтүү болгон. Бул ачылыштардан кийин радиоактивдүү элементтердин нурдануусунун физикалык жаратылышын изилдөөгө Беккерель, Кюри жубайлары, Резерфорд жана башка илимпоздор киришкен. 1899 жылы Эрнест Резерфорд англис физиги, ядролук физиканын негиздөөчүсү төмөнкүдөй тажрыйбаны жүргүзгөн. Ал уран тузу ичи көңдөй көзөнөгү бар коргошун кутучасына жайгаштырган. Кутудан чыккан нурлардын жолуна перпендикулярдуу күчтүү магнит таласын жайгаштырган. Нурлар 2 компонентке бөлүнүп, фотопластинканын 2 так пайда болот. Бул 2 нурду
Грек тамгалары альфа, бета нурлары деп атаган. 1900 Беккерел биринчилерден болуп заряддын бета нурунун массасына болгон катышын алганда сан мааниси катод бөлүкчөлөрүнүн маанисине жакын чыккан. Демек, жарык ылдамдыгына жакын кыймылдаган электрондордун агымы болуп эсептелген. Эгерде бета ажыроо пайда болсо, анда жаңы алынган ядронун заряды бирге жогорулайт. Ал эми массасы практика жүзүндө өзгөрбөйт. Демек, жаңы пайда болгон элемент баштапкы элементке караганда мезгилдүү системадан бир номерге кийин орун алат. Бул жерде негизгиси атомдон ядро бөлүнүп чыкпайт. Ядронун ичинде нейтрон, протон жана кандайдыр бир нейтралдуу бөлүкчөгө ажырайт. 1900 француз окумуштуусу Поль Вияр альфа-бета бөлүкчөлөрүн бөлүп чыгаргандан радий элементтин изилдеп жатып, 3-чү нурду пайда болгонун байкады. Бул нур күчтүү магнит талаасында кыйшайбастан түз өткөн. 1903 Вияр нурлары Резерфорд гамма нуру деп аталышына сунуш берген. Гамма нурлары электр жана магнит талааларында кыйшайбоочу, эң эле кыска толкун узундуктагы электромагниттик толкундарды түзүп, алар бардык радиоактивдүү нурлардын ичинен эң эле чоң өтүмдүүлүк жөндөмдүүлүгүнө ээ болот. Өлчөөлөр гамма нурларынын толкун узундуктары эң эле кыска экендигин жана корпускулярдык касиетке ээ болорун аныкталды. 1908 Резерфордтун көптөгөн эксперименталдык жыйынтыктары менен альфа бөлүкчөлөрү гелийдин 2 жолу иондошкон атомдору, башкача айтканда, гелийдин ядролору экендигин көргөзгөн. Ал 2 бирдик зарядды алып жүрөт жана массалык саны 4 бирдикке барабар 2 электронун жоготкон атом болуп эсептелет. Альфа ажыроосунун негизинде пайда болгон элемент баштапкы элементке караганда 2 бирдик зарядка кем болгон. Ал эми массалык саны 4 бирдикке аз ядрого ээ болот. Жаңы элемент Менделеевдин таблицасында баштапкы элементке караганда таблицанын башталышы жагына 2 номерге жакын жайланышкан. Изилдөөлөр негизинде катар номери 83 радиоактивдүү элементтер табигый деп аталган. Стабилдүү ядронун турактуулугу ага ашык протондордун киргизүүдөн бузулат. Бул учурда ядронун энергиясы жогорулап, ядронун туруктуу шарты бузулат да жасалма радиоактивдүүлүк пайда болот. Жасалма радиоактивдүүлүк 1934 жылы Фредерик жана Ирен Жолие Кюрилер тарабынан алюминийди альфа бөлүкчөлөрү менен нурдантуу аркылуу ачылган. Жасалма радиоактивдүүлүктү ачкандыгы үчүн 1935 жылы Нобель сыйлыгына татыктуу болушкан. Мындан тышкары дагы бир катар жасалма радиоактивдүү изотопторду алышкан. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бул сабакта радиоактивдүүлүк деген түшүнүк менен тааныштык. Альфа, бета, гамма нурларын билдик жана алардын физикалык жаратылышын аныктадык. Альфа, бета, гамма ажыроолорун карап чыктык. Жасалма радиоактивдүүлүк менен тааныштык.
Сабагыбызды жыйынтыктап тест менен текшерели. Альфа нурдануу деген эмне? А. Электрондордун агымы. Б. Протондордун агымы. В. Гелий атомдорунун ядролорунун агымы. Г. Электромагниттик нурдалуулардын кванттардын агымы. Туура жообу гелий атомдорунун ядролорунун агымы. Кийинки бета нурдануу деген эмне? А. Электрондордун агымы. Б. Протондордун агымы. В. Гелий атомдорунун ядролорунун агымы. Г. Электромагниттик нурдалуулардын кванттардын агымы. Туура жообу электрондордун агымы. Кийинки альфа, бета, гамма нурларынын ичинен кайсынысы магнит жана электр талааларында кыйшайбайт? А. Альфа нурдануу. Б. Бета нурдануу. В. Гамма нурдануу. Г. Бардык үчөө кыйшайбайт. Туура жообу гамма нурдануу. Эми ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки телеберимизде көрүшкөнчө сак саламатта болгула.